5'ti жазып алдык. Андан кийин 6-ны деле ставить туруп 6 7 7 8 9. Andan keyin bizdin 0'ubuz kaldı. Fakat bizdin simvollarımız işlep kaldı. Tamam, işledik. Kvadratga götürüp işledik. Mына жерден biz bir komandalı knopkаны koşup koyalım dağı. Çıgı kılıp atkamız. Çıgını biz enter yazıp koyarız. Endi tozalığını işletip koyalım. Text box 1 baravar pustoydu koyup koysak demek taza bolup kaladi. Çalımla 1 2 3 tazalım. 1 2 3 4 tazalım. Çıgı. Эми forma 1'degi baka biz null instrument пайдаланып турайлы. Кошуу. Он алтынчы кнопкабыз кошуу деген команданы аткарып атат. Ал үчүн эгерде A барабар text box 1'de кайсыл текст болсо, аны маанисин A барабар деп кабыл алабыз. Кошууну басканыбызда text box 1'de текст жоголуп калбай калат дагы. С кошуу маанисин алат. Ал label 1'дин caption'ында A'nын маанисин S'га кошуу командасы аткарылып калыш керек деген нерсе. Бул жерде чыкты. Мисалы 1 biz кошууну басабыз. 1 плюс 7. Чыгаруу пока жок. Чыгаруу эми biz ушунун эле немесинде барабардын бардык командасын пока алып берели дагы. Мына чыгаруу. Чыгарууда biz endi деп коёбуз. Чыгарууну анда ал endi болбойт дагы. Эми эгерде жанагы caption'да label 1'дин caption'ында эгерде бөлүү турган болсо, ал санды бөлүү амалын аткарат. Эгерде көбөйтүү амалы турган болсо, A саны менен B санын көбөйтөт. Label'дин caption'ына жазылып калуу менен, эгерде биз муну алып койсок, жанагы жерде амалдар аткарылып атканы көрүнбөй калат да. Амалдар аткарыла берет, просто көрүнбөй калат. Бул болгон амалдар аткарылып атыш үчүн негизги биз көрүп туруп турган экинчи терезебиз болуп калды. Эгер biz label'дын caption'ында эгерде минус болсо, ал A менен A'дан B'ны кемитет деген команда бул жерде турат. İşletip көрөбүз. Азырынча кошуубуз гана иштейт, себеби биз кошууну гана койдук. 3 чыгарып барабар 4 болуп калды. Тазалоо 3 кошулган 8 барабар 11 тазалоо. Биздин кемитүүлөрүбүз иштебейт. Себеби кемитүүлөргө пока неме бере элекпиз. Кемитүү, көбөйтүү
bölü koşuğuz. Qanday işleydi hazır? Çıgarуу. Çıgуу. Biz эми кемитибизди берип алышыбыз керек. Аны үчүн жанагы эле кошула турган командабызды алып келебиз дагы. Эгер мына жерден минус дейбиз. Textbox текстте минус ал labelга чыгышы керек. Минусубузду иштетип көрөбүз. 4 кемитүү 2 барабар 2 чыгуу. Көбөйтүү амалын биз жылдызча аркылуу ишке ашырабыз. Жылдызча. İşletүү. 3 көбөйтүү 4 чыгаруу 12 чыгуу. Бөлүүбүз кандай? Бөлүүбүздү дагы эле ушундай. Так, бөлүү. İşletүү. 8 bölü 2 var 4. Тазалоо 18 bölü 3 var 6. Тазалоо bölü var. Buna biz variant kılganımız için nol жердеги bütün sanlarda bölçöktөрдү да кабыл алып берет. Biz киргизген сандын тибине жараша варианттарды кабыл алып берет да. Ошон үчүн вариант кылып типти берген бир аз жакшыраак болуп эсептелет. Так, кемитүүнү көбөйтүүнү койдук, бөлүп тазалоо кетти. Эми квадратка көтөрүү. Квадратка көтөргөндө эми кандай кылышыбыз мүмкүн? Ушул жерден бир аз ойлонобуз. Квадратка көтөргөндө квадрат символу эскерти. мындай болот, Квадраттын символу негизинен ушундай болот да. İşletip көрөбүз мына. 2 квадратка көтөр. 2ден 0 гана чыгып калат да. Чыгуу. Квадратка көтөргөндө биздин барабардыгыбызга тиешеси жок деп кабыл алабыз дагы. Квадрат деген санды өзүнө өзүн көбөйтүп коюшу туурабы? Мисалы, бул жерге дагы аны жазабыз. Эгерде биз квадратка көтөрүү командасын кырганыбызда s барабар a көбөйтүлгөн a. Так, ушул 6 квадратка көтөрүү 66. Жок, 6-нын квадраты 36 болуш керек, Чыгуу. A көбөйтүлгөн a text box. Бирге эмес, label'дын caption'ине бул жер көбөйтүү a. İşletip көрөлү. 7'nin kvadratı 49. Buna bizim немебиз иштеди. Тазалоо. 8'din kvadratı 64. Тамырын табууда SQRT-ны колдонобуз. Тамырын табуу биз жазып алайлы дагы. Textbox text барабар
Tamırı деп жазайлы. Мына жактан алып коелу эски РТны. Бу жакта жок болуш керек. Tamırın tamırı. S U R T A'nın tamırı. 64 tamırı. Programımız açıp verip adı. Tak. Skirdi. Kestiyor böyle. Eskiyor. Tazalı. 64 tamırı 8. Тазалоодо лейбл дагы иштебей калды. Биз тазалоо командасына textbox 1 лейблди да кошуп коюшубуз керек экен. Лейблдин дагы кепшини тазаланып калсын деген команданы берип коелу. Тазалоо 64 тамыры 8. Тазалоо 49'dun tamırı 7. Биздин тамыры табыбыз дагы иштеп калды. Тазалоо бардыгы көбөйтүлгөн 34 барабар. Анын тамырын тапсак 47,72 айнана жана башка экен. Квадратка көтөрсөк, дароо квадратка көтөрүү иштебей калдыгы. 200 квадраты болсо, анын тамыры, биз бул жака жазып алышыбыз керек айткандай. 23'tün квадраты. 529'dun tamırı 23. Тазалоону бассак, тазалоо. Биздин калькуляторубуз бардыгы жакшына иштеп калды. Чыгуу. Кийинки сабакта иштей алабызбы? Аракет кылабыз агай.